мына миллиондогон квадратный метр үйлөрдү салып атат да. Мына ГИКта салып атат, Андан башка жүздөгөн мындай курулуш компаниялар салып атат. Бирөөндө үй жок, салынганга чейин жок. Ким алып атат? Значит, элде мүмкүнчүлүк бар да. Барсаңыз, мен баягыда бир үй караштырайын деп тиги кылсам балама. Али бүт эле үйлөрдө үй жок экен. Качан алып койгон? Тиги уже давно договор түзүлгөн тиги болгон. Бул деген өтө кымбат да. Мына өзүңүз көрдүңүз, кече жана кут айына 50 миңден 60 миңден деп объявление берип койсо, басып бара албайсың, очередке туруп атат. Значит, адамдарда акча бар экен да. Маселенин бардыгы ошонун эртең айлануу мүмкүнчүлүгүн да түзүп берсек, мамлекеттин эң негизги милдети ушунда болуп атат. Аларга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек, дагы көбөйтүү мүмкүнчүлүктөрүн. Биз ошондой бир органдын бири ошол укуктарды коргойлу деп атабыз да.